Мага мындай сезилет да. Көбүнчө эркек кишилер эмес, көбүнчө аял кишилер курмандыкка баргандай сезилет да. Мындай эмне үчүн аял киши көбүрөөк курмандыкка барат? Мисалы кантип курман болуп атат? Ким курмандыкка чалып атат аялдар? Эң биринчи эле башка үйгө барат. Мындайды айткысы келип атат да, баягы төрөп беребиз, энергиябыз кетет, бала карайбыз, Кызмат кылабыз, кызмат кылабыз, тамак кылабыз, ушулбу? Жок, ал эмес дегенде, мисалы балким окуусунан баш тартат же болбосо алыс тарапка барат, мисалы мен Нарындык боло турган болсом, Баткенге же Ошко барат деген сыяктуучу. Аны алып келип ал баргың келбесе. Ким кой деди? Алып келип ал Баткенге барып турмушка чыкты, анан Нарынга алып келип ал. Ким кой деди? Нарында бир жакшы жумуш таап берип, Нарында жаша. Ким кой деди? Эч ким кой деген жок. Эми бизде салт бар, ооба, албетте кыз баланы алып келебиз да, өзүбүздүн журтубузда жашайбыз да. Анан эми барбайм десең, карындашым, анда билбейм, өзүңдүн бактыңды эме кылып атасың да. Эми жашоо мыйзамы ушундай экен да, карындашым. Аял киши барыш керек, эркек ошол жерди түптөп кетиш керек да. Мындай айтканда баягы адилеттүү эле бөлүнгөн. Бул мындай кеп болот да, карындашым, мындай ден келип атат да. Неге биз эркектер үйдөн, жылуу төшөктөн чыгып, тоңуп, ысып иштешибиз керек? Курмандык болуп атабыз деп ким айтат? Эч ким айтпайт. Мисалы үчүн биз иштеш үчүн Орусияга кетип атабыз, Казакстанга кетип атабыз, дальнобойщик болуп уна айдап атабыз, такси айдап атабыз, мисалы үчүн ар нерсе кылып атабыз. Неге буну айтпайбыз, биз курман болуп атабыз? Үйдө деле жаткым келет деп айтпайлыбы? Жок. Сен келип курмандык кылып атсаң, мисалы үчүн эркек сени багып курмандык кылып атат, мисалы. Ошол нерсе курманчылык болуп эсептелет. Курманчылык эмес бул. Бакытың үчүн жол, бакытың үчүн аракет болуп эсептелет бул. Бардык эле нерсени курмандык дей берсек, анда жашоодо өзү курманчылык да, жашоодо курманчылык кылып анан бир нерсеге жетишесиң десе. А бул не деген эгоисттик да, мен эч нерсе бербейм, бүт нерсени алайын. Бул не деген бул эме, мисалы үчүн да, эгерде кааласак, эч нерсе бербейм, мындай айтканда, ден соолугум кетпесин, кыялдарым кетпесин болуп, анан мен бүт нерсени алайын. Мындай эгоизм болбойт да эле. Аллах таала Куранда айтат. Ал биле, лан таналул бирра хатта тунфику мимма тухиббун дейт. Силер жакшылыкка жетпейсиңер, өзүңөр сүйгөн нерсени сарптамайынча дейт. Аялдар мына өзүңөр сүйгөн нерсени сарптап, кантип мисалы ата-энеңден ажырап атасың, анан бактылуу болосуң. Биз эркектер ден соолугубуздан кетип атат иштеп, мисалы үчүн, убактыбыз кетип атат, үшүп атабыз, ысып атабыз көчөдө жүрүп, ошолорду кетирип, анан үй бүлөбүздө бактылуу болобуз.